Садыр байкебиз кетип баратат. Картеч. Биз Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Кичи Мекен Түп районунун Кең Суу айылына барып, көз өтүп кеткен ата-энесине, баласына жана туугандарынын арбагына багыштап Куран окутту. Ал балалыгы өткөн үйдө көптөн бери боло элек болчу. Андан кийин Түптүн Ак Тилек кафесинде түлөө өткөрүштү. Ага Түп районунун аймактарынан келгендер катышып, Бишкектеги баш аламандыкта каза болгон Өмүтбекке арналып Куран окутулду. Ошондой эле Садыр Жапаровдун 1-класска барганда тамга тааныткан биринчи мугалими 85 жаштагы Шаменова Кеңешкан апа Садыр Жапаровго каалоосун айтты. Кең Суу айылы Түп районунун борборунан 30 чакырым алыста жайгашкан. Айылда 2238 адам жашайт. Элдин көбү дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенет. Айылдагы мектеп жазуучу Түгөлбай Садыкбековдун атын алып жүрөт. Анда 503 окуучу билим алат. Так, достор, ассаламу алейкум. Биз Корунду айылына жетип калдык. Мына сопровождение кетип баратат астында. Садыр байкебиз кетип баратат. Картеч. Биз Кудайдын буйругу менен картечке кошулуп калдык. Артында кетип баратабыз. Мына кандай келатат Садыр байке. Ким ойлоду эле Садыр байке ушинтип картеч менен президент болуп кайтып келет деп. Эч ким ишенчү маселе ушуну айтсам. Мына Садыр байке тагдырдын жазуусун карачы. Келатат Садыр келатат деп кой. Азыр братан сапардан картежде жаштардын күчү менен келди Садыр байке. Кудай тааланын каалоосу менен. Аллага шүгүр. Жок.